Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, кой сүйүүчү коом. Буйруса баарыңыздар орозон тутуп алдыңыздар. Буйруса өтүп кеткен айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ороз айынан баарыңыздар чыккан болсоңуздар, анда баарыңыздар жумушту баштасаңыздар керек. Бүгүн биз мына орозо чыгышы менен буйруса Улук мырзанын коросуна келип калдык. Мына соодалар башталды. Буйруса сатыкка кочкорлорун, койлорун коюп берет бүгүнкү чыгарылышта. Ногу Кара-Балтада Улук мырзанын чарбасында эң биринчи ушундай кочкорлорунан баштайлы деп чечтик. Бул жакта Улук мырза өзү кимдеки мына орозо чыкты, эми ишти баштайын, күзгө даярдыкты көрөйүн десеңиздер, буйруса азыртадан кочкорлорду алып даярдана бериңиздер. Мындан сырткары Улук байкенин жаш козулары, койлору дээрлик бүт баары чыгат. Биринчи ушул кочкорлордон баштайбыз. Мына Улук байкенин өзү менен биринчи саламдашып алалы, андан кийин бир четтен көрсөтүп беребиз. Мына Улук байке өзү. Assalamu алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы келип алдыңарбы? Келдик. Орозону кыйналбай туттуңузбу? Жок, Кудайга шүгүр. Аллага шүгүр. Орозо жакшы. Кандай болду орозодо эми? Сонун ибадаттар менен өттү иншалла. Машалла. Бүт жакшы күндөр. Буйруса орозодо көбүңүздөр жеңилдеп алсаңыздар керек, Анда көрө берели Улук байке. Орозодон кийинки биринчи чыгарылышыбыз кочкорлордон баштайлы дедик, Мына кочкорлордон башталдым. Азыр тукумга даяр, бардыгы сатылат. Буйрса, мына биринчиден баштай бере турган болсок, бул француз линия. Линия француз. Машалла. Машалла. Буларды жүнүн качан кыктырдыңыз эле? Бир 10 күн болуп калды. 10 күндөн ашып калды. Суука илештиби бир, Илешти, суука илешип калды. Кук чыгыптыр, суука. Эми аны эч нерсе болбойт, кайра эми жылма болуп кетет. Ногу кана француз линия. Улук байке өзү кармаган кочкордон баштай берели. Куйругу өтө идеалдуу куйрук. Мондай куйрук табыш өтө кыйын. Светлый кочкор. Канча жаштык бул? Бул 4 тишке которуп атат буйрса. 4 тиш, буйруса. Жаш кочкор. Параметрлерин өлчөгөнсүздөр да? Кулак 20, бой метр ашын. И свет чистотадан буйрса бербейт буйрса. Машалла. Француз линия. Ушундай кочкорлор. Кличка белый. Кличка белый. Белый деген биринчи көрсөтүп атабыз. Опа. Ох. Мейли булазма. Муну Койр. Ошо жака коюп жүрсөңүз дагы болот, мына белый. Ар биринин баасын өзүнчө көрсөтөбүзбү же акырында? Баасын эми мында келишим баада сүйлөшө беребиз. Эң мыкты кочкорлордун бири ушул. Машалла. Но кочкор чистота, куйрук, форма, экстерьер кимге керек болсо, ушул белыйды биринчи тартып көрө бересиздер. Мынагу кочкор лимузиндей узун болуп, мына величина кимге керек болсо, мына кочкорду көрүңүздөр. Широкийдин неберesi. Туман деген кочкорубуз. Куйруктун тиктиги, шыйрактын узундугу, белдин түздүгү, белдин узундугу көрүп турасыздар, мына. Машалла, мына куйруктун разрезин көрүңүздөр. Дарбызды тилип койгондой буйруса. Шеф, мунун параметрлери кандай? Бул метр ашын, бул дагы буйрса кулак 21, бою метр ашын. Бул да 4 тиш. 4 тиш, Туяктарын кыркып, жүндөрүн алып даярдап коюпсуз да, Бая күн катысып кеткенде бир эме кылдык. Биз эми сарайды билесиң го? Ысыгыраак. Мунун дагы келишимдүү болот, Бул дагы баасы келишимдүү болот. Бардыгы кочкор жаккан болсо, экинчи номердеги кочкор деп сурай бересиздер. Белый качы чары. Муногу бул Гүлүвердин небереси Шрам деген кочкорубуз. Өзү Гүлүверлер өзү мондой болот да, билесиздер. Жоон, башка косяк башкача да булар. Жоондукту көрүп атасыздарбы? Машалла. Туяктарын кыркып келтирип коюптур. Кочкорлор жүнү алынгандан кийин көрдүңүздөр, мына куйрукта. Мына разрези менен чөткий тартылып турат кочкор. Булардын параметрлери кандай? Бул метр 5. Метр 5. Бер тартып коюңуз. Бер тартып бериңиз. Ох. Баш бербейт. Чоң кочкор. Кулак 20, бою метр 5. Бул дагы 4 тиштен 6 тишке которуп атат. Габариттин чоңдугун көрдүңүздөрбү? 4 тиштен 6 тишке которуп атыптыр. Эң күчтүү булагы. Ушудан коз алыш керек байкелер, көрдүңүздөр. Мунун козулары буйрса сатылган, былтыр билесиң да, былтыркы мурдагы жылкы. Азыр как раз өтө мыкты козуларындагы мо түштүктөн чыгарды кечегиде 5 козуна. Бул ошондо 3 жашка чыгып атат, Бул азыр 3 жашка чыгып атат. Өтө мыкты козуларды берген. Тыя Казакстанга да кетти, бул жагы Россияга кеткен да, козулар жакшы таркаган. Так, 3 жашка толуп атыптыр. Ушул кочкорду мындай эң күчтүү булагы десеңиздер, ушул кочкорду бир көрүңүздөр байкелер, Андан кийинкиси мыногулар жашыраак кочкорлор. Булар бул Арнольдтун балдары. Гүлүвердин неберелери бул дагы. Баягы Арнольд былтыр өлдү го бизде. Ошонун балдары. Булар дагы азыр 4 тишке которуп атат буйрса. Машалла. Барс деген кочкорубуз бул. Барс? Барс, кличка Барс.
Эми YouTube'дан баягындай кылган эмеспиз, эми мындай өтө эле хайп кыла берген эмеспиз да биз көпчүлүгүнчү. Азыр эми ошол Барс деген кочкорубуз, бул дагы 4 тишке кетип атат. Чистота, сулуулук, кулак 21, бой подметр. Бой подметр. Жашы канча мун? Жашы 4 тишке өтүп атат. Жашы 4 тишке өтүп атат, бул. Жаш кочкорлор. Жаш кочкорлор бар. Бир кочкордук болчу, Экөө бир кочкордук болчу, ооба. Мо Арнольд 2 деп коюп койдук. Арнольддун өзүнө окшош. Мына Арнольддун өзүнө окшош кетет ушул. Мунун бетинин чистоталары жана стойкада турганда көрдүңүздөр, куйруктардын разрези бар экен. Булчу бул. Бул Арнольд 2 деп койгонбуз. Бул дагы ошо Арнольддун прямой баласы. Арнольд Кулак 21, бою 98. 4 тишке которуп атат бул дагы буюрса. 1,5 жаштыктар ба? 1,5 жаштыктар, полторашкалар болчу, Былтыркы күзгүлөр, ооба. Байкелер, мына көрүңүздөр, 5 кочкор сатыкка койду, Улук байке өзү баасы келишимдүү деди. Примерно канчадан кое бересиз Улук байке булар? Буларды эми мындай 3000 доллардан жогору кете берет да. Ооба, ушундай. Эми эң эле арзан. Бул 30 000, 40 000, 50 000 доллар эмес. Бирок эми ошондой койсок да жараша турган кочкорлор буюрса, мына чистота, мына Гүлүбирдин прямой балдары, өзүбүздүн кородон туулуп өскөндөр да бардыгы элечи. Мо Широкийдин небереси, бул Гүлүбирдин небереси, канча жылдан берки селекциябыз да булар. Кана кайсы кочкор керек болсо көрөсүздөр байкелер, мына келип көрүңүздөр. Мисалы үчүн свет десеңиздер бул турат, куйругу тик, биринде куйрук аккан эмес. Мына узундук десеңиздер, жашыраак десеңиздер, мына моюндары узун кочкор экен. Мына курсак чоң, кабырга чоң. Мына 3 жаш болсо да куйругу аябай тик кочкор экен. Ушуларды келип көрөсүздөр. Анан жаш десеңиздер, мына Гүлүбирдин линиялары. Кайсынысы жакса ушуну аласыздар, буюрса. Ушул короодо туулган буюрса жаш кочкорлор. Ушул жердин селекциясынан. Анан тумар каякта? Тумар азыр Кудай калса койлор менен чыгат. Азыр эмеде болчу, Кутта да. Кутта. Белый менен тумар, Гүлүбир бардыгы эле булар азыр Кутта. 10 күн болуп калды кой бергенибизгечи буюрса. Азыр партиясы менен чыгарабыз иншалла. Машалла. Тумар дагы ошондо кошо тартыла берет да. Азыр эми кармаганга дагы бала болбоду. Болду. Тумар аякта экен. Азыр 5 кочкорду көрсөттүк. Кайсынысы жакса, бир аз кыскараак көрсөтүп атабыз. Кененирээк Улук байкеден сурап сүйлөшө бересиздер байкелер. Карабалта жолдун боюнда үй. Кана буйрса бисмилла деп баштадык. Улук байкенин чарбасындабыз. Тумар аз койлорго кошулуп чыгат деди го, тээ тиякта кетти. Баары башка кочкорду ал, көрдүңүздөрбү? Тумарчик. Улук байке айта бериңиз, булар кандай койлор? Кандай партия? Биринчи партия. Бул азыр биринчи партиядагылар азыр ушу тумар менен бир аптадан ашып калды буюрса. Качып бүтүп калды. Бул койлор не кысыр бошондо, Булар жаңы качып атат. Буюрса эми. Буюрса, ооба. Болду. Булар ошо старый типтеги койлор. Жүндөрүн кыртып, Карзайдын линия мо Карзай бакыттан алынган ошол жерден Карабалта жамаатынан. Мо күрөң болуп турбайбы кичине, буруй менен наркы экинчиси. Экөө чыкты астыга. Көрдүңүздөрбү ошол? Анан булар эме Табалды байкеден алынган, чыкса ошол общий эле жамааттан алынган. Карабалтанын койлору. Карабалтанын койлору убагында козу кезинде алынган да. Биз полный селекция козу кезинде биз деле алганбыз да бардыгынчы. Туура. Анан эми керектүү нерсебизге сатып атабыз да. Анан элдер азыр анча-мынча наркы берки болуп атат. Бардыгы эле мындай алып деле сатып деле атабыз да, ачык эле сөз. Булар эми бизге козу мезгилинде келишкен. Бул иниңизге турган ошондо? Булар азыр жок, биздин өзүбүздүн короодо эле турат. Полный өзүбүздүн короодо эле турат булар. Азыр бешөө жаштары кандай анда? Азыр мына 6 тиш. Бардыгы 6 тишке өтүп атат. 6 тиш, Ооба. Кочкордон секиргендер болдубу? Же Ооба, жаңы эле коштуңузбу? Жок, бир апта болду. Кудай калса качып калды го дейм, буюрса. Эгер күзгө тууса, ушу тумардан болот, Буюрса. Мына койлор эми тууп калса, мына караңыздар. Тууп калса, мунагу красавчик кочкордон болот. Мына кочкорду көрдүңүздөрбү? Вообще башка да баары жүнү кыркылгандан кийин мына ачылыптыр тумар. Буюрса линия гигант билесиң го. Былтырдан бери өзү ушул кошулуп жүрөт. Мына тумардыга кызыккан кишилер болсо, ушудан тукум алам дегендер болсо 5 кой сатыкта. Койлор дагы өтө мыкты, бирок старый типтеги мисалга мындай узундугун кара. Ооба. Жиликтери, куйруктары түшкөн эмес. Бойлору канча чыгат анда? Бойлору 90 тегереги. 90 плюс дагы бар ошо бир-экөө. Мынау эң бою бийик, мынау окшойт. Кочкордун жанына кирди го. Бардыгы эле бири-биринен калбайт. Кочкор өзү 1-2 да.
Болду. Мына кочкорду карап туруп салыштырып кара бериңиздер. Чоң-чоң койлор экен. Кыскасы көрөсүздөр дагы соодалашабыздар. Биринчи партия дейсиздер, канчадан коебуз бааларын? Буну азыр ошондой срочно эле 1300 доллардан эле коюп койдук. Өзү тумардын бир козусун 1300дөн берген эмеспиз. Болду. Сүйлөшүңүздөр. Желательно бешөөнү качырганга аракет кылыңыздар. Сиздер акчаңыздар дагы тумар менен турат, качып калса өтө. Куда калса турат. Бардыгы иншалла качып калса сиздер утасыздар. Биринчи партия кетти. Экинчи партия, караңыздарчы, сонун нерселер чыкты го, мыналар. Токтулар окшойт, жаш койлор. Да. Биринчи, экинчи туттарбы? Экинчи туттар. Но белый жүрөт, француз. Бул белый өзү. Машалла. Жана кочкор. Улук байке башында кармап чыкты эле го. 5 баш кой. Муну качан коштуңуз койлорго? Бул деле 1 апта болду. 1 апта болду, ушуларга кошулду, машалла. 1 апта болуп тур, ушуларга кошулуп тур. Буйруса, муногу экинчи партияны алсаңыздар, туса белыйдан туйт, французский линияданчы. Так, койлордун жаштары кандай, айта бериң. 4 тиш. Койлор 4 тиш, 4 тиш, 6 тишке эми которгону бар, бирөкө. 6 тишке эми которгону бар экен. Биринчи, экинчи туттар экен да, кыскасы. Биринчи, экинчи туттар. Канчадан коебуз булардын баалары? Буларды 1100 доллар. 1100. Ошондо 97 миң болуп калабы? Содасы кеми бар, доставка кылып беребиз любой жерге. Байкелер, мына көрүңүздөр, жаш койлор экен. Кочкор, ушул жерден кочкордун баасын айтып кое берели, мына 10 миң доллар сурап атабыз ушу кочкоргочу. Белыйга? Белыйга. Машалла. Ана 10 миң доллар сурап аткан кочкордон мына койлор бооз десеңиздер, мына көрүңүздөр. Ушул 5 баш кой. Койлордун куйруктары тик, мун туяк алып кеттир, улукбай. Ошого кесип керек, ошого каксап атат бир аз. Ол могу көрүнбөйт. Туяк чекесимтип ичине кайрылып калат да, ошондон чоңуңдай берет да. Ачып туруп бычак менен кесип, анын атын туягын кычуу менен катык жерлерин алып койсо, буйруса жакшы болуп калат. Анда кандай кылабыз булардын? Баалары 1100дөн. Биринчи, экинчи туттар, эң сонун алсаңыз эле баягыдай жаш кой да, төлүн ала турган мезгил. Буйруса кызыксаңыздар көрүңүздөр, бойлору дагы эми көрүнүп тура сиздерге. Өтө гигант болбосо да чакан койлорго кирбейт, мындай чүйдүн койго салыштырмалуу орто бойлуу койлор. Көрүңүздөр, башка жакка барса чоң болушу мүмкүн. Сиздерге бир сунушумду айтайын байкелер. Алсаңыздар, козулуу кой алыңыздар. Неге дегенде козулуудан өтөрү жок да. Мына, козу даяр материал менен да эртең эле кой болот, убакыт өтөт. Мындай козулуу койлор. Бир плюсун айтайынбы? Козулуу койлордун арыгы жок экен. Көп жерге барсаңыздар, көбүңүздөр байкайсыздар. Козулуу койлор арык болот көпчүлүгүңүз, ухошка жоктуктан. Койлор жакшы экен, Койлор мыкты. Жакшы экен. Жүндөрү да кыркылып тур. Жүнү кыркылса ушундай эти менен турат. Бу жүнү бар да вообще гигант көрүнсө керек. Мыкты койлор. Анан бир нерсени эскертип коеюн байкелер. Өзүңүздөр да кой багасыздар, билесиздер. Койдун жүнү жаң кыркылганда жүнү бардагыдай вид болбойт да, мындай эң начар видке түшөт. Анан барган сайын көзүңүздөргө жакшы көрүнө берет. Ошого мыналарды ушундай көрүп атасыздарбы? Алсаңыздар жүнү өскөн сайын мындан да жакшы көрүнөт. Билесиздер, Кочкорду кырсаң дагы, койду кырсаң дагы жаңы жүнү кыркылганда ичине баягы видти качырат, любой нерсе. Так, баштадык. 6 баш кой экен, 6 баш кой, 2 токту. Жаңы тут, биринчи тут мо 2 күн болду туулганына. Анан бирөөсү ошол дагы 2 тишеми которуп атат. Ошол мына четкиси. Мына ол эми туйта бир 10-15 күндө тууп калат буюрса. Бул туй элек. Бооз бул? Бооз бул, мына куйрук бул туй элек. Уже кызарып туйт деп калды. Бир 10 күндүн ичинде туйт буюрса. Ошондо 5 кой козу ба? Ошо кече 2 күн болду наркы туулганначы. Токтулар мыкты, экөө тең. Анан 2-4 тиш. 2-4 тиш. 2-4 тиш, 2 тиш, 2-6 тиш. Болду. Биринчи, экинчи туттар экен. Биринчи, экинчи туттар, ооба. Так, баарынын козусу бар, ошо бирөө туй элек, ол буюрса туса ол да козусу менен болот. 5 козу жүрөт го могу жерде. Так, эркек ургачылар канча шеф? Козулардын? 3 эркек, 2 ургач, болду. 3 эркек буюрса. Болду, булардын бааларын кандай кылып коебуз? Булардын бааларын 70 миңден эле коебуз. Акция. Болду, 70 миң ошо жолуна түшүрүп беребиз. Козулар да мыкты, 80дин линиясы бул. Кече көлгө бердик го Хамзага. Хамзага кетти го. Баягы бир кочкорду. Бир кочкорду сатылса берет. Ошол сатылып, көлгө сатылды. Ошонун эмесинен могулар. Болду, Эверест деген кочкор бар. Эверест. Эң бой бийик кочкоруңузду чыгаргансыз ошондо? Ошондо жок, ол средний болчу, жана эмеден шрамдан кийинкиси болчу. 1-3 болчу да. Чоң кочкор болду. Бирок узун болчу. Ошол кочкордон. Болду.
Сүйлөшө бересиздер байкелер анда. И ушул Көрөсүздөр. акция боюнча эле коюп бердик. 3-чү партия кетти. 70 миңден артыкчылыгы эмне байкелер? Койлор эттүү, тууган, козулары жакшы, бирөө тууа албай өлтүрөт, бирөөдүкү туугандан кийин ооруп калат. Же недоношенный. Зато мына даяр уже бүттү, мына тууп, эттүү болуп даяр турат. Шуну алсаңыздар, козулар чоңоет болду. Еще жетилип калган. Ургачы козу сүттөн бөлүнгөн чоңоюп калганынан алам дегендер болсо, көрүңүздөр. Мондай жаш ургачы козулар да сатыкка чыкты. Мына жаш ургачы козу дейбизби, же токту болуп келе жаткандар дейбизби, кыскасы мына Күзгүлөр да көрүп турасыздар, Канча баш шеф бул жерде? 8 баш. 8 баш, Да. Мыналар куйруктары тик-тик окшош козулар экенчи. Мына ушуларды алам десеңиздер, мыналарды бир көрүңүздөр. Эң арзан партияңыз ушулбу? Бүт светлый. Будан да арзаны бар да азыр. Барбы? Булар азыр басы 35 миңден эле булар. Булар, Курка. Бираз содалашып, бираз түшүрүп алсаңыздар, өзүңүздөр эртең күз келгиче бир жакшы болуп калат да. Анан күздө уже кочкорго койсоңуздар жарайт. Уже күзгө чейин бир кыйла чоңоет. Эттүүрөөк кылып кармайсыздар, кочкорго коесуздар буюрса. Мына арзаныраак вариант десеңиздер, көрүңүздөр мына. Кандай? Линия Карзайдыкы. Карзай линия. Светлый, бир эле буруу бар, калганы атак. Өтө мыкты светтери. Калгандары мына окшош светтер экен, көрдүңүздөр. Чистота аябай жакшы. Эми куйруктарыны, өңдөрү, бир өңчөй өңдөр, окшош. Кыскасы корого, чарбачылыкка алып коюп койсоңуздар, эми жайда баягы тоют оңой болот. Буюрса күзгө чейин чоң кой болуп калат, андан кийин күздө кочкорду коюп туруп ишти кыла бересиздер да байкелер. Мына жашыраак 35 миңден 8 баш. Мына 8ге 35 8ге көбөйтүңүздөр да бир содалашып көрүңүздөр. 4-чү партия кетти. Кана көрө бериңиздер. Мен жанакы ургачыларды бир партияга десем, жанакы партияга жетишпей калгандар болсо, муну да көрө бериңиздер. Прям ошолордун өзү эми. Ошол да бир коро негизичи. Ал партия күчтүү, бул партия күчтүү дей албайсыздар эми. Караңыздар, кантип бөлөбүз? Анысы күчтүү, мунусы күчтүү деп. Булар бир аз эле чаканыраак болгону, бир аз. Биз кошкондо ошондой элеби? Кошкондо булар бир аз. Бир айда. Болду. 20-30 күндөн. Туягын урган окшойт. Азыр урду. Чыгып атканда, бирок ушунда гарбоностор жакшы экен. Кыскасы 2 линияны тең алсаңыздар болот экен. Потому что экөөнү бир кошуп алса да болот, Бул канча баш болду экен, Бул жерде деле 8 баш. Бер тосуп. Бер тоскула. 8 баш. Ошолордо эле десек болот. Кыскасы ашыкча комментарийдин кереги жок, туурабы? Бир короодон айырмасы булар бир аз кичине. Жок, болгону 20-30 күн разница бар олор менен. 20 күн да. Анан булардын баларын кандай коебуз? Булардын баларын ошолордон 5 миң ылдый кылып коебуз. 30 миңден, мага ошу 1-2 сантиметр кичине болсун, бирок 5 миң сомдон арзан болсун дегендер болсо, мына партияны көрүңүздөр. 5-чи партия. Ошолордон чистота вообще мощный да буларда. Короо бүт бар ошол. Мен кыскасы цвет бүт жагы окшош экен. Кулак, куйрук бүт жагы окшош, короче. Ал партия күчтүү, бул партия күчтүү деп айта албайм, бирок экөөнү тең кошуп туруп сүйлөшө бериңиздер. 32,5 болуп калат экен экөөнү тең кошкондочу. Мына 5-чи партия козуларды бир чабыңыздар. Кара сүйүүчүлөр барбы, кара койлорду сүйүүчүлөр. Мына байкелер, мыналарды көрүңүздөрчү. Кара койлорго кызыккандар болсо, көрүңүздөр. Мына бир башы жүндүү экен, кыркылбак. Бул кочкор, кыркылбаганы ошол кочкор. Коз кочкорбу? Козу кочкор, Бул жүнү козу жүнгө окшойт го, канча айлык экен бул? Бул азыр бизде канча 5 ай болду? 5 ай болду, өзүбүздө тулуп өскөн. Кой менен келген. Болду. Өзүбүздө кара кочкор. Анан мына козулардыкы бардыгы кулактары жакшы. Бирөөнүкү 22, наркы тиш жарып калды. 22си мо. Эң чоң турбайбы, ошол кулагы 22 таза. Калганыныкы ургачылардын бардыгыныкы 20. Болду. Мына кара сүйүүчүлөр болсо көрүңүздөр. Кулактары узун кара издегендер болсо көрүңүздөр. Мына койлордучу. Мына көрүп атасыздар, кулактары узун мондай жаш токтулар. Калганы коз ошо. Калганы козу, Ал калганы коз экен байкелер. Көрүп атасыздарбы? Баары бир сатылабы же коз? Баары бир сатылат. Баарын эле бирөө ала берсин эми. Кандай кылабыз багаларына? Багаларын чок эле коюп кое беребиз. Бардыгындай 35 миң коюп кое беребиз. Круговой, Круговой,
Мына каралар курук 35 000 сомдон сатылат экен. Баягы кара издеп жатам, кара тау бер дегендер болсо көрүңүздөр. Төртөө ургачы, бирөөсү эркек байкелер. Мына көрүп атасыздар, Каралардын артыкчылыгы кулактуу каралар. Мына кара керек деп, мына түштүк жактан бизге чалгандар көп го. Айрыкча кулактуурагы керек дегендер болсо, мына бир көрүңүздөр. Бир апарып кулагы uzun каралар туудуруңуздар. Ушул акыркы партия орда Улук байке? Бул акыркы партия. Же дагы барбы? Жок, азыр ушуларды эле чыгарып туралы, калган шашпай. Улук байке менен эми чыгарылышты жыйынтыктап коелу. Мына жалпы 6 баш, баягы биринчи чыккан кочкорлор эсептегенде 7 баш болду. Кочкор керек, кой керекпи? Башында айттым эле го, токту, козулуу, жаш ургач козулар, койлор дедим эле, мына бүт баары чыкты. Кудай кааласа, азыр эми ошо бүгүнкү чыгарылышыбыз ушулар. Ошон үчүн сенасында арзан эле койдук буюрса бардыгын. Баарыңыздарга ошол сандан сапатка, ишиңиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Билесизби, күз жакындап калды. Эртең 3 айдан кийин элдер кочкорду пызылдап издей баштайт. Бирок эрте кыймылдагандар ушу апрель майларда кочкор издеп калат да көп элечи. Алып коеюн, жайда өзүм баягы суутуну келтирип алам, жай менен караймын деп туруп көбү аракетин кылышат да мына. Кочкор издеген болсо 5 баш кочкорду сатыкка коюп бердиңиз, Азыр мисалга жазгы куутта кылат да негизичи, көпчүлүгү жазгыга азыркыга даяр. Биз уже кочкорлорду кошуп баштаганбыз. Арзаныраак, азыр деле койгондор бар. Күзгүгө өзүнчө күздө койгондор бар. Эми мындай жай өзү үй шартында кругла год койсо боло берет негизичи. Жайдын гана саратанында, кыштын гана ызгардуу чилдесинде болбосо, калган мезгилде коюла берсе болот. Азыр күйлөйт көбүнчө, уже башталды. Башталды, Биздики уже башталды буюрса. Мына азыр койлорду алсаңыздар байкелер. Кочкорду алсаңыздар, кысыр калган койлоруңуздар же кысыр кой сатып алсаңыздар же бир жаш токтуларды алсаңыздар, буюрса кочкорду коюп иштете бересиздер. Анан жана тумар менен турган койлор, балким качкан болсо жакшы, ошолорго да кызыксаңыздар болот. Ошо партия да кызыктуу экен. Неге дегенде туруп атпайбы, тумар менен туруп атат. Эгер бешөөүнүн бирөөсү эле баң этсе жакшы ошондой нерселерчи. Кудай кааласа, кийинкиде дагы башка чыгарылыштарыбыз болот буюрса. Азыр эми ошо главный кочкорлорду чыгарып коелу дедик. Анан койлор да партиясы менен арзан эле кое бердик. Эми чындыгында эми азыр ар кандай да бирөө мисалга чарбадан эми оңдоп атат. Эми жашоо ушундай экен да, бирөөсү алып атат, бирөөсү сатып атат. Биз деле алганбыз убагындачы. Азыр эми сатып атабыз. Биз дагы мына былтыртан бери сен өзүң билесиң. Буюрса жакшы эле количество өзүбүздө бар эле, ошонун баардыгын почти сатып бүтүрдүк иншалла. Негизичи почти сатып бүтүрдүк. Эми азыр өзүбүздө элиталарыбыз деп коебузбу, мындай эми жакшы көргөнүбүз да. Бөлүп алып калгандарыбыз, эми өзүбүзгө жакшы көрүнгөн. Эми ар ким адам биз деле ошо нөлдөн баштаганбыз. Баардыгы эле нөлдөн баштайт да. Любой мисалы үчүн арашановоттор деле алган кайра сатып атат да. Чындыгындачы азыр бүт жамаат болуп алып сатылат, адам башка эмне кылат элек. Бул ушу керектей турган нерсебизге, акча керекте сатабыз. Акча керекте сатабыз. Болгондо аласыз. Болбой калганда, мисалы үчүн акча керек, кызыгып кетесиз. Акча болуп калганда кызыгып кетесиз, чөтөп кытышып. Обязательно алгың келет. Эң туруп. Дагы буюрса сандан сапатка өтөрөбүз. Бул эми чеги жок да. Баштагандар үчүн өтө ыңгайлуу баа. Мисалы үчүн, асмандын башын айтпайбыз биз, илгертен эле сатып келе айтабыз. Буюрса баа мисалга средний да, элге мындай го, азыраак кош, бирок көбүрөөк сат дейт го. Сөз бар го. Бизде дагы ошол да, мындай азыраак эмгегибизге ылайыктайбыз дагы, бирок көбүрөөк элге пайдасын тийсин деген үмүттөбүз да, Кудай кааласа. Дагы күтөбүз, былтыркыда бир 150 Кудай кааласа ол бар иншалла. 150-200гө чейин чыгарабыз. Обязательно. Продажага чыгарат элек, билесиздерби баягы. Ошондой болсо шыр мейли. Ушягына да шүгүр. Улук байкенин коросуна келиңиздер, бул Карабалтан күнчыгыш жагы Бишкекке кеткен трасса Новониколаевка деген айыл бүтүп туруп, Петропавловка деген айыл башталат. Оң жакта мына особняк. Ушул жерге келип көрө бересиздер. Мына чарба үй жашаган жери, мына баг, тагырактар, ичинде сөөлжандар, саргайыпчы. Биогумус боюнча жерден дагы тур сөлжулан деп атпайсыңбы? Сөлжулан дагы багып аткандар бар. Бирок массовый багылып, будан 3 жыл мурун бул дагы аябай пик болгон. Билесиң да, Кыргызстанга биз 7 дубанга кызмат кылганбыз, биз 250 тонна продажа кылганбыз. Эмнеге дегенде ошо мезгилде пандемиядан кийин органикага өткөн адам бардыгы массовый өткөндүктөн килограммын 1000 сомдон сатышканда биз 200гө түшүргөнбүз. Килограммын 200-500гө сатып атканда биз 30 сомго түшүргөнбүз.
Ошентип 7 дуанга бергенбиз. Азыр эми Кудай калса 7 дуанда чоң иштетип аткандар эл үчүн, органика үчүн кызмат кылып атат. Кой деле ошондой да, ким кандай сатат. Ушундай эле чындыгындачы. Бул жерден эми бирөөнү деп мен баса белгилеп айтып кетпейм. Просто бардыгыбыз эле көзүбүздү жумуп алган жерибиз жок да. Адам мындай көрүп, ошого баа беребиз да. Результатка иштешибиз керек да. Бак мисалга эч ким карабай койсо биз карай беребиз. Багыбыз азыр органика баардыгычы. Кудай кааласа. Анан өзүм алып компот кылдым го. Бизде башка мисалы үчүн ар бир областта чоң фермерлер бар, олар жасап атат буюрса. Эми эл жасабай койсо, баары жасабай койгон жери жок да. Мисалга азыр койду деле мисалга эл бакпай койсо, биз бага беребиз да, ушундай да. Болгону сенасы ким кандай сатат, ол өзү билет да. Мисалга бизде мындай элге жагымдуу баа деп койсок болот да. Сөл жылан эми азырынча токтоп турат, бирок дүйнө жүзүндө Кудай калса бул органикага бул сөл жыландан башка табигый жолу жок. Продукция өндүрүш үчүн башка бир дагы жолу жок негизичи. Бир гана ушу сөл жылан иштеп чыгарган продукция гана бул органика болот. Анан кимге керек болсо байланышып кое бересиздер. Сөл жылан уруктугу дагы бар, биз уже кайра продажа чыгарып баштадык. Муну сарайдын артында бар. Полный 500 тоннадай бар буюрса. Баасы арзан эле, биз 1000 сом деп мындай жок калды элде деп 1000 сомго үйрбөйбүз. Жок калса деле биз ошол 30 сомдон тоннасын бере беребиз. Сүйлөшө бересиздер, келип ала бересиздер ушул жерде.